Арбаңыздар, урматтуу коллегалар, пикирлештер, идеялаштар, тилектештер, партиялаштар. Бүгүн барыңыздарды ушул жаркыраган жаңы Новотел мейманканасында ушу жакшы иштин үстүндө көргөнүмө абдан кубанычтамын. Алдыда оор иш турат, чынында алдыда оор иш турат. Шайлоо ойын эмес, чынында. Тажрыйба болуп калды, былтыр шайлоого катыштык, көрдүк. Ушул шайлоодо бардыгыңыздарга мындай стратегия түзүп, шайлоодо ушу астыйдил карап, кылдаат иш кылып, талыкпай, бир жармай калды, күчүңүздөрдү бүт концентрациялап, бул жерде альянс деп айтып аткандай, альянс бул биримдик, бул союз, бул курама деген сөз да. Ошого бири-бирибизге тирек болуп, бири-бирибизди колдоп, стратегия түзүп, туура тактика, туура кадам жасап, ушу шайлоону бирге жеңели. Тияка өткөндөн кийин дагы абдан көп иштер болот. Мен кыскача айтып кете турган болсом, биздин Кыргыз Республикабыздын эки чоң ресурсу бар. Бизде нефт жок, бизде газ жок. Бирок бизде адамдык ресурс бар. Бизде кадрдык ресурс бар. Бизде жарык жүздөр бар. Бизде тажрыйба, илим, эркиндик бар. Экинчиси бул бизде демократия. Демократия биздин бүгүн жалгыз баалуулугубуз, жалгыз биз сыймыктанып, ушул нерсе менен биз сыймыктанабыз, ушуну менен биз рахатын көрүп атабыз дей ала турган азыр бизде ушул экинчи чоң баалуулук, байлык десек болот. Ошон үчүн ишенет элем, Альянс партиясы жок эле дегенде ушул эки баалуулукту унутпай, ушул эки баалуулук үчүн күрөшүп, алдыдагы жогорку кеңешке болгон шайлоону жеңип, өзүбүздүн татыктуу ордубузду жогорку кеңештен ээлейбиз деп мен ишенип турам. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.